Бүгүн 23 апрель 2020 жыл. Жалал Абад маданият техникуму. Сабак музыканын теориясы 1N9 тайпасы. Саламатсыңарбы 1N9 тайпасынын студенттери. Биз бүгүн силер менен жаңы тема өтөбүз. Сабактын темасы кеңейтилген жана кичирейтилген интервалдар. Ал эми сабагыбыздын максаты биринчи, кеңейтилген жана кичирейтилген интервалдар жөнүндө маалымат алабыз. Экинчи, кеңейтилген жана кичирейтилген интервалдардын диатоникалык интервалдардан айырмачылыгын талкуулайбыз. Үчүнчү, хроматикалык интервалдарды түзүү жолдорун үйрөнүп, көрсөтүп беребиз. Эми сабактагы жаңы теманы өтүштөн мурун мен силерге үй тапшырмасы боюнча суроолорду берейин. Биринчи, кандай интервалдарды билесиңер? Атап бергиле. Экинчи, жөнөкөй диатоникалык интервалдар деп кайсы интервалдарды айтабыз? Үчүнчү, альтерация жана альтерациялык белгилердин мааниси. Эми студенттердин жоопторун сабактын аягында аудиозаписин тиркеп коем. Жаңы темага өтөлү. Интервалдар таза, кичи жана чоң, андан тышкары кеңейтилген жана кичирейтилген, 2 ирет кеңейтилген жана кичирейтилген болушат. Мындай интервалдарды кантип түзүп жана кантип аныктоп билүү керек? Мына бүгүн биз ушул тууралуу сабакты өтүп талкуулайбыз. Деги эле интервал деген эмне жана алар кандай болот? Алардын сандык жана тондук сапаттары жөнүндө биз абдан жакшы билебиз. Биз бул тууралуу сабактарды өткөнбүз жана силер өзүңөр бая жооп бердиңер. Кеңейтилген, увеличенный интервал, таза жана чоң интервалдарды жарым тонго чоңойткондо, башкача айтканда анын тондук чоңдугун өзгөрткөндө пайда болот. Бардык таза, чоң интервалдарды кеңейтсе болот. Примадан октавага чейин биз аларды кыскартып кең точка же уф точка деп белгилейбиз. Мына таблицада көрүп турасыңар өзүңөр. Исходный интервал — это берилген интервал. Сколько тонов — бул канча тон бар берилген интервалда. Ал эми увеличенный интервал — кеңейтилген интервал и ал кеңейтилген интервалда канча тон бар экенин көрүнүп турат. Мен силерге бир нече пример келтирип кетейин. Мисалы, Ч1 бул таза прима, анда 0 тон. Эми кеңейтилген прима УФ1, мында 0,5 тон экен. Андан кийин дагы бир интервал. Чоң секста B6, өзүндө 4,5 тон бар. Кеңейтилген секста УФ6, увеличенная секста, мында 5 тон. Өзүңөр көрдүңөр. Эми таза октава. Таза октавада 6 тон бар. Кеңейтилген октава, увеличенная октава 6,5 тон. Эми кичирейтилген, уменьшенный интервал, таза жана кичи интервалдардын тондук чоңдугун жарым тонго азайтканда түзүлөт экен. Прима кичирейбейт, себеби приманын диатоникалык примада өзү 0 тон бар. Аны кичирейткенге мүмкүн эмес. Калган бардык башка интервалдарды кичирейтсек болот экен. Аларды биз кыскартып кич точка же точка деп белгилейбиз. Баягыдай эле таблицада берилген интервал, анда канча тон, жана уменьшенный, бул кичирейтилген интервал, жана анда канча тон бар экенин таблицасы. Мынакей айттык, прима кичирейбейт дедик. Биз эми кийинки интервалды айтайын. Малая секунда, кичи секунда 0,5 тон бар. Аны кичирейтсек уменьшенная секунда же кичирейтилген секунда, мында 0 тон. Дагы бир интервалды мисал келтирели. Малая септима, кичи септима, өзүндө 5 тон бар. Кичирейтсек уменьшенная септима же кичирейтилген септима 4,5 тон болот экен. Мына ушинтип биз бардык интервалды кичирейткен таблицасын көрдүк.
Эми кичирейтилген же кеңейтилген интервалдарды түзүш үчүн берилген диатоникалык интервалдардын төмөнкү же жогорку добушу өзгөртүлөт. Интервалдардын тондук чоңдугун кеңейтиш үчүн жогорку добушун жарым тонго диездин жардамы менен жогору көтөрөбүз, же болбосо төмөнкү добушун жарым тонго бемолдун жардамы менен төмөн түшүрөбүз. Эгерде эки добушун тең өзгөртсөк, ал 2 рет кеңейтилген интервал болот экен. Мына силер өзүңөр көрүп тургандай клавиатурада боёлуп көрсөтүлүп турат. Эми мен силерге ошол интервалдарды ойноп берейин. Биз мисал катары таза квинтаны алдык. Мына ре, ля. Эми жогорку добушун жарым тонго жогору көтөрөбүз. Ре, ля диез, кеңейтилген квинта. Же болбосо төмөнкү добушту жарым тонго төмөн түшүрөбүз. Ре бемоль, ля, кеңейтилген квинта. Же 2 рет эки добушун тең өзгөртөбүз. Төмөнкү добушту жарым тонго түшүрөбүз, жогорку добушту жарым тонго жогору көтөрөбүз. Ре бемоль, ля диез. 2 рет кеңейтилген квинта болду. Өзгөртүлгөн добуштар боёлуп турат. Диатоникалык интервалдын тондук чоңдугун азайтыш үчүн же болбосо кичирейтилген интервал түзүш үчүн биз жогорку добушту жарым тонго бемолдун жардамы менен төмөн түшүрөбүз, же төмөнкү добушту жарым тонго диездин жардамы менен жогору көтөрөбүз. Эгерде 2 рет өзгөртө турган болсок, эки жагын тең, анда бул 2 рет кичирейтилген интервал болот. Мына клавиатурада көрүнүп турат. Эми биз муну ойноп көрсөтүп берейин мен силерге. Баягы эле таза квинта, ре, ля. Жогорку добушту жарым тонго түшүрөбүз. Ре, ля бемоль, кичирейтилген квинта. Же болбосо төмөнкү добушту жогору жарым тонго көтөрөбүз. Ре диез, ля, кичирейтилген квинта. Же болбосо эки добушту тең өзгөртөбүз. Мынакей ре диез жана ля бемоль 2 рет кичирейтилген квинта болду. Эми өзгөртүлгөн добуштар боёлуп көрсөтүлүп турат. Силерге мен дагы таблицалардан көрсөтүп берейин. Бул эмне болгон таблица? Бул таблицаларда ре добушунан түзүлгөн таза, чоң жана кеңейтилген, таза, кичи жана кичирейтилген интервалдар көрсөтүлгөн. Бул ушул таблицаларды карап, мен силерге ре добушунан бардык жогору карай берилген интервалдарды жана өзгөргөн интервалдарды ойноп айтып берейин. Эмне үчүн ре добушунан? Себеби биз үйдө ре добушунан сандык жана тондук чоңдугу менен бардык интервалдарды жогору карай түзгөнбүз. Ошон үчүн силерге түшүнүүгө жеңил, оңоюраак, жакшы түшүнүш үчүн ре добушунан мисал келтирдим. Эми мынакей биринчи таблица ре добушунан таза жана чоң интервалдар. Угабыз. Таза прима ре ре. Чоң секунда ре ми. Чоң терция ре фа диез. Таза кварта ре соль. Таза квинта ре ля. Таза секста ре си. Таза септима ре до диез. И таза октава ре ре. Эми төмөнкү таблицада экинчиде кеңейтилген интервалдар. Угабыз. Кеңейтилген прима ре ре диез. Кеңейтилген секунда ре ми диез. Так, кеңейтилген терция ре фа дубль диез. Кеңейтилген кварта ре соль диез. Кеңейтилген квинта ре ля диез. Кеңейтилген секста ре си диез. Кеңейтилген септима ре до дубль диез. И кеңейтилген октава ре диез.
Эми таза жана кичи интервалдарды ойноп берейин. Так, таза прима ре ре, кичи секунда ре ми бемоль, кичи терция ре фа, таза кварта ре соль, таза квинта ре ля, кичи секста ре си бемоль, кичи септима ре до и таза октава ре ре. Эми кичирейтилген интервалдарды биз билебиз, прима кичирейтилбейт. Ошондуктан кичирейтилген секундадан баштайбыз. Кичирейтилген секунда ре и ми дубль бемоль. Кичирейтилген терция ре фа бемоль. Кичирейтилген кварта ре соль бемоль. Кичирейтилген квинта ре ля бемоль. Кичирейтилген секста ре си дубль бемоль. Кичирейтилген септима ре до бемоль. И кичирейтилген октава ре бемоль. Мынакей балдар угуп көрдүңөр. Кеңейтилген жана кичирейтилген интервалдардын баардыгын тең биз хроматикалык интервалдар деп атайбыз. Биз мурун билген кеңейтилген кварта же увеличенная кварта, кичирейтилген квинта, уменьшенная квинта, буларды биз тритон дегенбиз. Булар хроматикалык интервалдарга кирбейт. Аларды биз диатоникалык тритондор же диатоникалык интервалдар деп атайбыз. Себеби булар диатоникалык үн катарда түзүлөт. Балдар, силерге эми бышыктоо үчүн суроолорду берейин. Хроматикалык интервалдар деп кайсы интервалдарды айтабыз? Биринчи суроо. Экинчи суроо. Кең жана кичирейтилген интервалдар кантип түзүлөт? Бул студенттердин бышыктоо үчүн берилген суроолорго жоопторун сабактын аягында аудиозаписин тиркейм. Эми сабактын жыйынтыгы. Балдар, биз бүгүн силер менен интервалдардын дагы бир түрүн өттүк. Алар хроматикалык интервалдар. Аларды биз кеңейтилген жана кичирейтилген интервалдар дегенбиз. Алардын кандай аталышын, белгиленишин жана аларды кантип түзүү жолдорун үйрөндүк. Эми силерге үй тапшырма берейин. Теманы көчүрүп жазып, окуп келүү. Экинчи, диатоникалык жана хроматикалык интервалдардын айырмасын билүү. Үчүнчү, ми добушунан жогору карай кеңейтилген, кичирейтилген интервалдарды дептерге түзүп ойноп келүү. Ушуну менен балдар, сабагыбыз бүттү. Жакшы калгыла. Үй тапшырмаларынын баарын тең жакшы так аткаргыла. Саламатта калгыла.